Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков. Кош келдиңиз. Кош болдук. Мына Сайматинин өлүмү, бул окуяга байланыштуу бир катар депутаттардын ысымынын аталышы, атайын депутаттык комиссиянын түзүлүшү, азаттыктын иликтөөсү, контрабанда маселеси, ушул жана башка суроолорго байланыштуу төрага катары сизди дагы кепке тартууга туура келип турат. Адегенде бүгүнкү жыйындан алынган тасмага көңүл бурсак. Прослушать отчет Генеральной прокуратуры и других уполномоченных органов спецструктур по так называемой транснациональной группировке, которая действует по выводу и отмыванию денег из Кыргызстана, по убийству Самаити, по тому, что использовалась дипломатическая машина. То есть очень много вопросов, и я думаю, что это все ведет к тому, чтобы нам уже обсуждать об импичменте президенту. Депутат Ирина Карамушкина көтөргөн бул сунушту депутаттар эмне үчүн кабыл алган жок деп ойлойсуз? Импичмент маселесин. Биринчиден, күн тартибинде бүгүнкү кырдаал Кыргызстандагы болуп аткан ошол эле кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупция менен күрөшүү, ошол маселени күн тартибине коюп, тийиштүү органдарды чакырып, угалы деген сунушту киргизди да. Импичментти ал өзүнүн билгенине караганда Facebooктанбы же башка бир ушундай интернет сайттарынан өзү билдирүү жасаган экен, бирок ага каршы депутаттар ой пикирин билгизди. Импичменттин өзүнүн алдын жолу бар, кандай убакта, кандай моментте айтылат. Бирок мен жанагы Ирина Карамушкина депутаттын айымдын жооп бердим. Ал айтылган маселе бүгүнкү күндө бардык укук коргоо органдары иштеп атат. Ошондой эле биз түзгөн жакында эле депутаттык комиссия бүгүнкү өз ишин алып барып атат. Мына ошол депутат айым айткан маселелердин бардыгы ошол жерде камтылат. Кийинки аптада Жогорку Кеңеш ошол маселени алып чыгат. Анткени кечээ тийиштүү комитеттер чогулуп, тийиштүү мамлекеттик органдардын вице-премьерди чакырып, ал маселени талкууга алынды. Мунун бардыгы маалымат каражат булактарына чыкты. Кийинки аптада парламенттин жалпы жыйынын алып чыгып, ушул суроо талаптарга органдар жооп берет, өкмөт жооп берет биринчиден. Экинчиден, башка депутаттар да сунуш кылды. Ошол кой таш маселеси кандай болуп атат, жыйынтыктар эмне болду, ошондо кошо угалы дегенге ага да жооп бердим. Кой таштагы болгон 7-8 августтагы Жогорку Кеңеш биз карап, токтом кабыл алып, өкмөткө бергенбиз. Өкмөт мамлекеттик госкомиссия түзүп, бүгүнкү күндө жыйынтыкты алып, ошо жыйынтыгы чыкты. Азыркы күндө парламентке бизге келип түштү. Жакынкы күндөрү тийиштүү комитет карап чыгып, аны да палатага алып чыгат. Ал жердеги болгон суроо талаптын бардыгы ошол күнү мен ойлойм жообун алат. Анан айрыкча Жогорку Кеңеш уктап калган жок. Ар кандай сөздөр айтылып атат. Бардык нерсеге өз убагында аракеттерин, өз убагында ишин жасап атат. Президентке импичмент маселеси мурдагы президенттердин тушунда деле көтөрүлүп, бирок эч качан Жогорку Кеңеш тарабынан колдоого алынган эмес. Кийинки тасма. Когда Текебаев говорил об импичменте в отношении Атамбаева, то основанием был не только использование фонда, а ряд фактов. Это и крушение самолета в Дача-Су, которое еще предстоит исследовать, есть ли там связь с вопросами контрабанды или нет. И другие вопросы. Ряд фальсификаций, которые со стороны правоохранительных силовых структур под контролем Атамбаева были проведены. Атамекен фракциясынан чыгышпады. Текебаев ошол Атамбаевдин учурунда дагы ошол импичмент маселесин, жанагы контрабанда маселесине байланыштуу, Дача-Суудагы жанагы аварияга байланыштуу көптөгөн маселелердин учурунда көтөрүлдү эле, бирок сиздер колдобой койгонсуздар дегендей таарынычын билдирди да. Бирок мына ушундай көрүнүштөр ошо президенттин айланасындагы президентке мындай сын айтылып атканда саясатчылардын ушул президентке кошамат кылуусунан улам келип чыгабы же башка да себептери барбы? Бул жерде ошо Дача-Суудагы кырсык болгондо анда түздөн түз сөздөр болгон. Ошол жүк кимге тиешеси бар деген. Мына ошондо депутаттар, саясатчылар айтып чыккан. Атамбаев Алмаз Шаршеновичтин бизнеси деп айтып чыккан. Мына ошол негизинде
жана импичмент маселеси көтөрүлгөн да. А бүгүнкү кырдаал, мен ойлойм, Сооронбай Шарипович эч кандай андай кырдаал мамлекетке опурталдуу кырдаал түзгөн жок да. Сооронбай Шарипович өзүнүн алкагындагы мыйзам менен мамлекет үчүн, экономиканы өнүктүрөлү, мамлекет өнүксүн, эл үчүн деген эле кызматын кылып атат. Аны бардыгыбыз көрүп атабыз. Андай кырдаал, импичментке кырдаалга туула тургандай кырдаал түзгөн жок да Сооронбай Шарипович. Аны бардыгыбыз көрүп атабыз. А бирок бул жердеги кээ бир депутаттардын айтканы импичмент ал өзүнүн ичкүйдүгү менен же бирөөгө жагынайын деп, же бирөөнүн алдында бир милдетин аткарайын деген мааниси менен айтып коюшу мүмкүн да. Мен ошондой ой пикирди айткым келет. Атамбаевка бир нече жылдардан кийин баягы өзү президенттен кеткенден кийин, анан кийин баягы ошол учурдагы анын иш аракеттери боюнча сын айтылып жатканы мындан кийинки жетекчилерге, мисалы ошо сиздерге, саясатчыларга сабак болушу керекпи? Эми бардыгыбызга сабак болуш керек да. Бардыгыбыз кемчилик келтирбешибиз керек. Кайсы кемчилик? Бул мамлекетке чыккынчылык жасабашыбыз керек да. Бул мамлекеттик бюджетке кол салбашыбыз керек. Элдин укугун тебелешибиз керек. Элдин байлыгын, элдин мындай байлыгын жебеш керек да. Мына ушунун негизинде биз кызмат кылышыбыз керек. Антты да ошонун негизинде беребиз биз. Антты да ошонун негизинде беребиз. Ал эми биз жогорку кеңеш бирок ага карабай жакшы мыйзамдарды кабыл алып бербедикпи? Экс-президенттердин тагдыры эмне болот? Экс-президент деген тагдыр алгандан кийин аларды кандай жоопкерчиликке тартат дегенде саясий эрк менен 6-чакырыштын депутаттары ошо мыйзамды кабыл алып берди. Биз көрсөттүк, 6 жыл мамлекетти башкарган президент тайраңдасын, ичсин, жесин, элдин байлыгына кол салсын, бирок ошол 6 жылы бүтөр менен эртеси күнү ал кишиден сурак болот. Сурайт, парламент, генеральный прокуратура сурайт. Мындай кылмыштуулук кылыпсың, мындай шалакалык иш кылыпсың, мындай элдин байлыгына кол салыпсың деген мыйзам менен биз бекитип койдук. Бул чоң бир мамлекет үчүн мыйзам болду. Мына ошого жогорку кеңештин саясий эрки жетти. Ошого Сооронбай Шарипович президенттик аппарат макулдугун берди. Мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат, каалагандай алгыла, каалагандай чечкиле дегендей мамиле болду да. Эч кандай аракеттер же болбосо ошол мыйзамга буттоосу болгон жок да. Өткөн аптадагы Азаттыктын иликтөөсүнө аналитиктердин жана башка расмийлердин, айрым расмийлердин негизги жообу бул окуялар президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда болду деген түшүндүрмө болду окшойт. Залдан алынган дагы бир пикирди көрүп алалы. Макул, Атамбаев ошого күнөөлүү болсун. Ал ошол Хабибулла Абдукадыр менен чогуу үйлөрдү курсун, анын самолетунда учсун, мечиттерди, резиденцияларды курдурсун. Ал өзүнчө маселе. Атамбаев азыр түрмөдө. Бирок азыр эмне болуп атат? Азыр контрабанда токтоп калдыбы? Биз бүгүн жогорку кеңеш, мына Кыргызстандагы эң жогорку орган. Биз ушул жерде демилгени колго алып, ушул жерде талкуулап, ушул жерде чечим чыгарышыбыз керек. Болбосо демилге көчөгө чыгып атат. Ошол 2017 жылы деле жанагы Саймати айткан схемалар, коррупциялык схемалар иштеп атат. Негизи ушул жана контрабанда соңку 2 жылда деле токтогон жок. Коррупция соңку 2 жылда деле басылган жок. Коррупция менен күрөшкүлө жогорку кеңеш эмне үчүн үн катпайт, эмне үчүн өкмөт чара көрбөйт, кетсин деген дагы пикирлер айтылып атат да. Буга сиздин жообуңуз кандай болот? Эми бул Азаттык май айында алып чыкпады бул жылычы. Ушундай журналисттик изилдөө катарында алып чыгып, канча бир миллиондогон долларлар Кыргызстан банкынан кишилердин аты айтылды. Мисалы Матраимовдор деп. Ушулардын акчасы Кыргызстандан чыгып кетти. Бул мамлекеттин акчасы. Бул ошол багытта элге ошондой пропаганда болду да. Коррупция бул жерде таможенный акчасынын бардыгын 700 миллионду жеген деген элге жалпы ошондой пропаганда алып бир элге жарыяланып кетти да. Анан кийин ошол эле Азаттык кечээ эле мына жана Саймати деген киши менен айлык айры өзү сүйлөшүп атканда кайра эле ошол киши баягы ошо именно ошодо мындайча айтканда ошол иште аралашып жүргөн киши өзү кайра берип атат да. Ал акча башка коңшу мамлекеттен келчү. Аны ошону биз тийиштүү мамлекеттерге которчук.
билгизип атпайбы кайра. Ошондо Азаттыктын май айында чыгарган жанагындай изилдөөсү кечеги чыгарган изилдөөсүнө карама каршы ошол жерден өздөрү дал келип калып атат да. Бир экинчиси эми албетте эл коомчулук айтылып кетти, бирок парламент бардык нерсеге мындай сыртта калбай өзүнүн ишин комиссия түзүп, жогорку кеңештин чыгарган комиссиялык чечимдер бул укуктук талаага күчүнө ээ. Тийиштүү органдарга берилип, ошого тийиштүү кылмыштуу адамдар болсо жоопкерчилигин тартат. Биз буга чейин көп нерсени чыгарып келбедикпи? Бирок ошого жазып бир киши, ошого берилген акчалар меники болчу же болбосо бюджетке түшө турган акча болчу, бирок биз урдуп алдык, жеп алдык деген бир мындай показаниялык иштер болбой атат да. Адамдар болбой атат. Жана акыркы Азаттыктын илтөөсүндө тиги Сайментов мырза айтып атпайбы? $4600 бергенбиз ар бир машинага. Анан кийин жолдон барып жүк түшүрүп алчык деген. Ошол ким арыз жазган? Бирөө барбы ошол? Мен бергем, мен ишкермин. Мен ушул таможникке 4600 ар бир машинага берип турган, мен ишкермин деген ошондой арыз муундар барбы? Мына ошол керек болуп атат. Бирок эми төрага мырза, ушундайда баягы саясатчылар, өлкөнү жетектеген адамдар, өкмөттөгү адамдар болобу? Бул ушул жанагы коррупцияны иликтеген журналисттердин материалындагы карама каршылыктарга көңүл буруш керекпи же коррупцияга каршы күрөшүүгө көбүрөөк көңүл буруш керек? Эми коррупция менен биз күрөшүп атабыз бүгүнкү күндө. Мына айтып кетейин. Айрыкча 2011ден 2017 жылга чейин мейли жана 700 миллион кимдик болсо карап көрөлү, анда ал учурда ким турган бийликте. Мына анда ошого элде айтсын да, кече митинг болуп ошолор айтсын анда. Ошол убакта Атамбаев президент болгон эмнени карап отурган депчи. Бирок бүгүнкү күндө өкмөттүн аракети ошондой көп нерселер мындай терс көз караштар болгондуктан ошондой коррупциялык элементтерди жоюш үчүн мына кече эле премьер-министр ошол айтып аткан бизден Иркештам, Торыгатка жаңы заманбаптагы камераларды алып келбедикпи? Жаңы заманбаптагы сканерлерди койдук. Азыр ар бир өткөн машинанын ийне жибине чейин ошол жерден көрсөтүлөт. Ичинде эмне товар бар? Инвойсто жазылат ал. Ошонун негизинде ал Ташкентке кетеби, Кара Суу базарына келеби, Дордой базарына келеби, же болбосо Россияга кетеби, ал көрсөтүлүп турат. Мына ошонун негизинде растаможка болот, бажы төлөмдөрү болот да бүгүнкү күндө. Бул талап, бул ЭСтин талабы. Бирок биз ЭСке 15-жылдан бери кирдик да. Эмне коюлган жок анда? Бирок эми ошо чек арага сканер коюу аркылуу эле ошо бүгүн биз коррупциядан тазаландык. Ошол таможня бажы тармагында эч кандай коррупция жок, бүт бардыгы таза иштеп атат деп айтуу туурабы же болбосо жок, бизде кемчиликтер бар, бардыгын тазалашыбыз керек, оңдошубуз керек деп айткан туурабы? Эми албетте адам иштеген жерде адам баласы. Эми робот иштесе, может ал жерден 99% кемчилик кетпейт да роботтун. А бирок адам пенде иштеген жерде бир кемчилик кетиши мүмкүн. Бирок биз ошол кемчиликтер, эмне кемчиликтер? Түздөн түз коррупция элементтер болсо андагы аёсуз иш жүргүзүшүбүз керек. Ошолордун бири мына азыр мына сканер, камералар да. Эң чоң иш ошол. Биз ошондой ушактардан, биз ошондой паракорлордон мындай алыс кетишибиз үчүн мына ушундай иштерге барып атабыз да. А бүгүнкү күндө укук коргоо органдары калганын иштеп атат. Информация менен ким ошондой пара алуу үстүндө ошондой иш кылып атса, бүгүнкү күндө сотрудниктердин баары камалып атат. Күндөн күнүгө ар бир сотрудник 20 000 сом алды, 50 000 сом алып атат, $200 000 алды дегендердин баардыгы бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартылып атат. Кийинки суроо өтөлү. Анан кийин өмүр ушу 5 жыл, 6 жыл. Бирдеге тополоң болсо, ким күнөөлүү? Бакиевчилер күнөөлүү деп айтчы. Бакиев 9 жыл болуп кеткенде. Мына бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Кайра эле СДПК, сиздер өзүңөр жаңы шайланган президентти алып келдиңер, өзүңөр алып келдиңер. Биз шайлоодон чыкты, утулдук биз. Биз макул деп признавать эттик. Бүгүн кайрадан мына бул жерде СДПКнын мүчөлөрү кайрадан тополоң кылып атасыңар. Мына Райым Атраимовдун маселеси көтөрүлгөндө эле эмнегедир бийлик анын ичинде жогорку кеңештин айрым депутаттары аларды калкалап жаткандай сезилип атат да. КСДП фракциясындагы депутат Райым мырзанын агасы
Искендер Матраимовдун парламентте иштеп жатканы, ошол жанагы депутаттык комиссия, тиешелүү комитеттер тарабынан ушул маселени адилет бейтарап иликтенишине тоскоол болушу ыктымалбы? Эми депутаттык комиссияга эч тоскоолдук боло албайт. Негизи өзү кирди эле комиссияга да мүчө болуп, Матраимов, анан кийин коомчулуктун жанагындай болуп кеткен резонансный суроо талаптарынын негизинде анын өзүндө моралдык укугу жок экенин өзү да сезип чыгып кетпеди бул жердечи. Анан кийин депутаттык комиссия ар бир фракциялардан, оппозициядан да кирди бул жерден. Мынакей Шыкмаматов кирди, оппозициялык өкүлдөрдөн эң күчтүү болуп жүргөн деп ой пикирин белгисип жүргөн депутаттардан. Бул жерде бардыгы ачык кайрылган. Мына сиздер да барып катышыңыздар. Жалпы маалымат каражаттарынын бардыгына бул комиссия ачык болуш керек. Бардыгы чакырылат деп мен ойлойм. Ошол Азаттык телеканалы чакырылыш керек ал жерге. Материалыңар барбы? Бергиле. Далилиңер барбы? Бергиле. Ким арыз жазып, коркуп жаза албай атат, ошоңорду чакыргыла деп туруп, комиссия иштейт менин оюмча. Мына ошондо активдүү мен суранат элем. Кимде ошондо кандай маалыматтар болсо, ошо комиссияга келип берсин. Кайсы ишкер болсо, мисалы, берсин. Мунун бардыгы каралат. Ачык айкын болот. И парламентте да ушул ачык айкын болуп айтылып келет. Ал жерде сен Матраимовсуң, сен Жумабековсуң, же сен болсо Төрөбаевсың деген маселе каралбайт. Ал жерде ким коррупцияга аралашса, ошонун фамилиясы айтылат ушул комиссияда. Ким ошондой коррупциялык элементтердин башында турса, айтылыш керек ал жерде. Бүгүнкү күндө ким иштеп атса, ал айтылыш керек эгерде ошондой маалыматтар болсо. Бүгүн жашыра турган эч нерсе жок. Эгерде чын эле ошондой кемчиликтерди биз көрбөй кетирип атсак, биз сүйүнүү жол менен, кечирим суроо жол менен кабыл алабыз. Биз андан качпайбыз. Биз анткени мамлекет үчүн деп иштеп атабыз. Иштейбиз биз мамлекет үчүн деп. Ошол үчүн ант бергенбиз. Жалпы жыйында кайрылуу жасаган дагы бир депутаттын пикирин уга алып маегибизди улантсак. Шайладыкпы мамлекет башчыны, президентти? 6 жыл конституциялык мөөнөтү бар, ошо 6 жыл кайрадан шарт түзүп туруп колдоп мамлекет үчүн иштейлик. Шайладыкпы жогорку кеңештин депутаттарын 5 жылга. 5 жыл шарт түзүп туруп жогорку кеңеште иштетелик. Шайладыкпы 4 жылга жергиликтүү кеңешти. Алардын да депутаттарына толук кандайда шарт түзүп берелик да. Анан мындай эле жөндөн жөн эле чыгып эле саясат кылып мынтебиз, антебиз, анан ишеним көрсөтпөс, импичмент ете бергендин кандай кереги бар деп атам, бүгүнкү күндө актуалдуулугу да жок деп айтат элем. Сиздин баамыңызда ошол соңку окуялар Кыргызстандагы саясий туруктуулукка кандай таасир берип жатат? Өлкө жетекчилери, анын ичинде сизде алдыдагы парламенттик шайлоолор тынч өтөт дегенге кепилдик барбы? Кудайым колдосо, Кудайым буйруса, мамлекетибиз тынч болот. Биз бүгүнкү күндө эл үчүн, мамлекет үчүн деген ишибизди жасап атабыз. Муну эл байкап турат. Региондогу элдер байкап турат. Бүгүн чоң бир эбегейсиз реформа региондордо жүрүп атат. Көптөгөн маселелер чечилип атат. Таза суу маселеси кандай чечилип атат. Мектептер салынып атат. Жылдан жылга райондун центрине жолдор бүгүнкү күндө жасалып, ошо айыл өкмөттөрүнүн ичиндеги жолдор, айылдын ичиндеги жолдор жасалып атат. Таза суусу кирип атат. Ирригациялык маселелер бүгүнкү күндө чоң проекттер каралып атат. Мунун баардыгы карапайым эл карап турат. Дагы эмне маселе жаралышы мүмкүн? Мен билбей атам да. Жаралышы мүмкүн эгерде көрө албастык чыккынчылык менен ошо бийликке жетиш үчүн бардык нерселерге дайым болуп, элди көтөрүп, элди башка нерсе менен алакыстып. Мына азыркы күндө көрүп атабыз. Эмнелер болуп атат? Гонконгдо эмнелер болуп атат? Иран мамлекетинде эмнелер болуп кетти? Мына Грузия мамлекетинде Сирия эмнеге айланып кетти? Мына ушундай каалаган саясатчылар болсо, мен түздөн түз айтат элем, бул чыккынчылык, бул мамлекетин сүйбөгөн саясатчы. Андай жолдордон Кудайым сактасын. Элде түшүнүп турат, андай жолго биздин эл барбайт. Бүгүнкү күндө биздин эл туура айтат. Бардык нерсени адамдын укугу менен сакталып, акыйкат болуп турса, эл өз баасын берет. Мына мен ошого чакырат элем. Биз эки жолу жанагындай революциялык иштерди жасадык. Канча деген инвесторлор кетип калды. Инвестициядан канча деген аксап калдык. Келгиле биз өнүгөлү. Элдин рызкысын жебей өнүгөлү. Биз ошого иштеп беребиз. Калганын парламенттик шайлоо болсо, эл өзү тандап алат. Ушул партия сөзүнө турду, ушул партиянын платформасы жакшы экен, эл үчүн иштеп берет экен. Ушул партиянын депутаттары айткан сөзүнө турду, ишти кылып берди деп туруп, эл өзү мына
бул маданият, саясий маданият менен парламенттик шайлоодо эл өзү тандайт. Эл тандагандан кийин ошо парламент бийликке келгенден кийин аларга мүмкүнчүлүк бериш керек, иштеш керек. Иштеш керек, көрсөтүш керек өзүн. Иштей албаса, анда эл өзү тараза. Ошо шайлоодо аларды тандабаш керек, жолотпош керек, голос бербеш керек, добуш бербеш керек. Мына маданияттуу саясат ушул. Биз ошо менен кетели. Менин ой пикирим ушундай да ошол жерде. Бирок эми ошондой болсо дагы ошо 2015-жылы шайланып келген парламенттен, 2017-жылы шайланып келген президенттен, андан кийин мына өкмөт дагы туруктуу иштеп келе жатат окшойт, 1,5-2 жылга жакын мөөнөт. Алардан элдин сураганы реформа, коррупциядан тазалануу, өнүгүү деген суроолор болуп атпайбы? Качан ошол элдин талабы ишке ашат? Эми элдин талабы ишке ашып атат. Мен токтолуп кетпедим. Мисалы эле жогорку кеңештен кандай жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Социалдык тармактан 25 жыл, 26 жыл бул чечилбей келген маселелер социалдык. Баягы пособие маселелери, мына жаңы төрөлгөн балдарга өкмөт кол сунду да, депутаттар мыйзам кабыл алып бердик. Жаңы төрөлгөн балага мына сүйүнчү бул кече эгиз 3 бала төрөлгөн экен 150 миң сомдон берилди. 50 миң сомдон берилип атат. Жана майып балдардын ата-энесине мына мамлекеттик деңгээлде айлык жиберилип атат. Үйдөгү пособие маселесин эсептеш үчүн бардык үйүндөгү машинасы жана чоң ата, чоң апалардын пенсиялары алым-салым эсептелип атат. Мына эбегейсиз чоң шактар жасалып атат. Айыл жергесине көрсөңүз, мынакей ирригациялык маселелер, инфраструктура бүгүнкү күндө катуу иштеп атат. Шаар менен айылдагы жашаган тургундардын айырмасы болбосун деп мына президент Сооронбай Шариповичтин жарылы чыкпадыбы региондорду өнүктүрүү деп. Мына ошонун негизинде ар бир бюджеттен каралган акча өзүнүн эффективдүү пайдалануусун мына биз да көзөмөлдөп атабыз, укук коргоо органдары да көзөмөлдөп атат. Мына ошол жерден катачылык кетирбеш керек. Ошол жерден катачылык кетирбей, ошо ичилбей, өрөөн чөнтөгүнө түшпөй кетсе, коррупция жоюлат. Бирок айтып атпаймынбы, ооба кемчиликтер бар. Ошо кемчиликтердин баардыгын контролдоп бүгүнкү күндө алардын ордун көрсөтүп атабыз. Каерде экенин. Билиш керек ордуларын алар. Коркуш керек ошо элдин ырыскасына кол салгандарды, балта менен чапкандай кылыш керек. Мамлекеттик чиновниктер, коом коррупциядан качан тазаланат? Бул өтө оор да, 27 жыл, айтып атпаймынбы, 27 жыл ушундай баягы толуп келген толгон токой маселени 2 жылда же болбосо 1 жылда мындай тазалап салыш өтө оор да. Бирок биз ага карабай болгон күчүбүздү жумшап, ошо 27-25 жылга кетирген бардык мындай тополоң мындай кашасы чыгып калган бардык мамлекеттик структураларды, ошо чиновниктерди ордуна коюш үчүн бүгүн эбегейсиз күрөш болгондон кийин ошолордун артында турган кишилер сөз кылып атат да. Элди нугун башка жакка бурганга аракет кылып атат да. Мына көрдүңүзбү, реформа оңойго турган жок. Артында реформа кылам десең, душман болот экен да. Алардын бардыгы ошол ичип жегендер, элдин рызкысын жегендер бүгүнкү күндө элди башка жакка мындай көңүлүн бургузуп, тугуруп, каршы чыгарып атат да. Эл ошого алданбаш керек. Бул өтө оор болот, жеңилге турбайт. Бирок биз алардан коркуп, ошолордун схемасына кошо кирип кетсек, анда албетте эл наразы болот. Маеңизге рахмат. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков бүгүн биздин парламентаризм сабактары талкуусуна катышып, соңку саясий кырдаал тууралуу айтып берди. Саламатта калыңыздар.